Нарын районуна караштуу Эмгектала айылына салынып жаткан балабакчанын имаратынын пай дубалы 2015-жылы түптөлүп, биринчи кабатынын дубалы көтөрүлгөндөн кийин каражаттын жоктугунан жумуш токтогон. Былтыр май айында иш кайрадан жанданып, азыр анын курулушу 99%га бүткөрүлдү. 75 балага ылайыкталган 2 кабаттуу балабакча заманбап шарты менен салынды. Эмеректери толук кандуу алып келди. Ашкананын ишек керектүү шаймандардын баары толук коюлуп бүттү. Азыркы күндө болгон жумуштардын баары, ички жумуштардын баары бүткөн. Азыр тышкы балдардын ойну, анан темир торлору калган, трансформатор калган. Ошолорду орнотсок, 1-сентябрга балдар кирип калат деген үмүттө болуп турабыз. Буга чейин айылда балабакчанын имараты жок болгондуктан балдар авариялык абалдагы эски мектептин корпусунда, кийин ижарага берилген жеке менчик үйгө барышчу. Эми ал муктардык чечилип, 1 айдын тегерегинде социалдык объект эксплуатацияга берилет. Учурда тегерегин жашылдандыруу, балдар ойной турчу аянтчаларды орнотуу жумуштары гана калды. Бул мектебибиз дагы авариялык абалда болгондугуна байланыштуу биз иштеп жаткан корпустарды бошотуп берип, анан ижарага ушул айылдан 5 комната тамды ижарага алып, ал жерде 3 жыл иштедик. Кайра 2022-жылдын январь айында жаңы мектеп бүтүп, анан кайра мурунку корпусубузга келип, аяктан дагы кошумча тайпаны ачып бир группа. Азыр 75 бала жалпы тарбияланып жатат. Жаңы окуу жылына жаңы балабакча, социалдык объекттин ачылышын күткөн элеттиктер сүйүнүчүн тең бөлүштү. Буюрса курулуп бүттү мына. Эми жакшы ошо бөбөктөрүбүз күзүндө ушу жакшы жаркыраган балабакчага кирип, ушул жактан тарбияланып калат деп аябай кубанып атабыз жалпы элибиз. Кудай буюрса бул садик бүтүп эме болуп калса, балдарыбызды жалпы элге баарыбызга жакшы болот го деген үмүттөбүз. Ушундай эле 2 кабаттуу балабакча Ат башынын Кара Булуң айылында да салынууда. 100 орундуу социалдык объекттин курулушу 90%га бүттү. Учурда ички майда жумуштар жасалууда. Сметалык наркы 64 миллион сом. Отделкасы мына пол салып атабыз, пол эле калды. Бул биринчи этаж полностью эмеси бүткөн, экинчи этаж краскасы бүткөн. Полду болсо, ондай дощатый полдун үстүнө дагы ламинат менен салып атабыз да. Сырткы благоустройство болсо мына бактарды тиктик. Только эле балдар ойной турган маф деп коет. Ошолор 20-сына чейин коюлуп бүтөт. Бүгүнкү күндө Нарын облусунда 6 балабакча курулууда. Анын 1-сентябрда колдонууга берилсе, пайдубалы быйыл түптөлгөн балабакчаларды эмдиги жылы бүткөрүү мерчемделүүдө. Нарын облусу боюнча бүгүнкү күндө 6 балабакчада курулуш иштери жүрүп жатат. 3 бул ушул 23-жылкы башталган балабакчаларда. Жалпысынан ушу 2 балабакчаны быйыл ушу эксплуатацияга беребиз деп турабыз. Бул эми баягы облус боюнча мектеп жана башка курулуштардан сырткаркы 2 объект. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиргендей, облус аймагындагы айыл кыштактардагы мектепке чейинки мекемеге муктаждыгы акырындык менен чечилүүдө. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Өлкө Деми, Ат баш району.